дыйканчылык менен жамбагасыздар, мал чарбачылыгы менен дегендей. Мына жакында 3 жылга жер салыгынан бошоттум. 3 жылга чейин деп туралы, анан 3 жылдан кийин дагы узартабыз, же дагы көрөбүз дегендей. Бул эми сиздердин ошол кичине баягы салыктан бошосо жеңилдик болот, мал чарбачылыгына, жер айдоого дегендей. Анан Кудай буйрса, январдан баштап, январ-февралдардан баштап кредиттерди бере баштайбыз. Айыл чарбага, дыйканчылыкка, именно дыйканчылыкка. Буга чейин мен май айларында тапшырма берип текшерип чыккыла банктардын баарын эмне үчүн жерлер жакшы айдалбайт деп тапшырма бергем. Өткөндө мага 1 ай мурун алып келип берди. Ушуга чейин акыркы бир 10 жылда айрыкча 3% дыйкандарга жетип жүрүптүр, кредиттер силерге жетип жүрүптүр. Калганы бүт эле ошо Бишкектен, областтын чоңдору, министрлер, чоң бизнесмендер алып колдонот экен, кайра жаап коет экен. Ал эми дыйкандарга берилген акча да мисалы 6% менен 7% менен мурда берилчү. Азыр эми ошону толук көзөмөлгө алып, мына Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырма бердим, текшерип атат азыр. Жаңы жылдан кийин, мындан кийинки бөлүнгөн акчаны ар бир тыйынына чейин сиздерге, дыйкандарга, фермерлерге жеткидей кылабыз. Аны биз көзөмөлгө ала алабыз. Кимдир эгерде банкирден кетеби же башкасынан кетеби, мындай дыйкандарга эмес, башкача колдонуп жибербейсе башка жака, анда жоопко тартылат, камалат. Кайра баягы ушерттик кайра ордуна келтиртебиз. Мына ушундай иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Кече күнкү иш-чараны көрсөңүздөр керек эми, массалык маалымат каражаттардан көрдүңүздөр да мынакей. Акыркы ушул союз ажыраганы, союздан чачыраганы бизге бир дагы техниканы, военный техниканы, ушундай курал жарактарды сатып албаптыр. Жалаң грант калчу экенбиз. Россиядан алыптырбыз, Кытайдан алыптырбыз. Анча-мынча Америкадан, Европадан алган, Турциядан алган курал жарактарыбыз бар экен дагы. Былтыр мен келген убакта бир асманга көтөрүлүп чыга турган тик учагыбыз же истребителибиз жок экен. Мына баягы баткен окуясы болгондо көрдүңүздөр да өзүңүздөр дагы. Анан кийин кой эми биз күчтүү мамлекет курбасак, биз ушинтип ар кимдин кордугуна кабылып жүрө беребизби деп, анан Кудай буйрса мына бүт армияны күчтөп атабыз. Бүт бар өзүбүздүн бюджеттин акчасынан мынакей. Жеп ичип аткандардын баардыгын тыйып атабыз, токтотуп атабыз. Мына Мегакомду алалы, башынан баштап айтып берейин. Мурда 2 миллиард, 3 миллиардга чейин таза киреше алып жүргөн. Мындан 7-8 жыл мурун, 10 жыл мурун. Акыркы убактарда 500 миллионго түшүп калыптыр. 500 миллион. Анан жазында ошол бир жаңы жетекчини коюп туруп тапшырма бергенмин. 1,5 миллиардтан кем алсаң, кем берсең мамлекетке, анда сен да камаласың анда деп туруп расчетторун чыгарып, мына кем эмес алса болот 1,5. Мына 1,5 миллиардка таза киреше чыкты. Мурда 500 миллион таза киреше деп көргөзүп жүрүшкөн. Көрдүңүздөр, 1 миллиардты чөнтөгүнө салып жүргөн, урду алып кетип аткан мындайча айтканда. Темир жол мисалы. Темир жол дагы 30 жылдан бери бир жакшы киреше берген эмес. Шпалдардын бардыгы баягы илгерки жыгач шпалдар менен болчу. Ал дагы мына бүгүн жарым жылдын ичинде 1 миллиард 600 миллион таза киреше берди мына. Бүт азыр алмаштырып баштадык тиги темир жолдорун. Скоросу 20 менен жүрүп калган экен эмеден Луговойдон бери карай, Казакстандан бери чыкканы. Таза киреше алып мына өзлөрүн менен өзлөрүн камсыз кыла баштады. Мамлекетке да бере баштады мына. Кара кече жолун жасап атабыз. Кара кече, Кочкор кара кече балыкчыдан баштап. Ар жагы Бостерге чейин алып барабыз. Темир жол башталып атат жаңы. Мына КПКны. Бул дагы мен эсептеп чыгып 10 миллионго жакын баягы чыгаша менен чыгып атат деп аткан. 47 миллион менен чыгаша менен чыгып жүргөн экен. Мына быйыл болсо 160 миллион таза кирешеге чыгып кетти мына. Көрдүңүздөр мына. Ал чыгаша болуп жүргөн эмес да, 47 миллион да чыгаша болуп жүргөн эмес. Чыгаша болду деп аны жеп, анан бүгүнкү түшүп аткан 160 миллион муну жеп жүргөн мынакей. Көрдүңүздөрбү мына. Талап, тоноп, жей эле берген экен да мынакей. Ушинтип мына неме кылып атабыз. Кумтөр боюнча мына. Кумтөр 100% өзүбүздө турат бүгүн. Баягы кол коюшуу гана процедуралар калды, кол коюшабыз. Эч кандай ал жерде проблема болбойт. Кумтөр жылына 1 миллиард алтын казат, 1 миллиард долларга. Анын жарымы расходторуна кетет, жарымы таза киреше болуп калат. 400-500 миллион доллар таза киреше.
Биз май айында алдык, майдын аягында. Азыр 200 миллионго жакын таза киреше Кумтөрдүн шотунда турат. Биз аган тие элекпиз. Могу жасап аткан иштерибиз республика боюнча биздин өзүбүздүн гана ошол баягы бюджеттин ичинен гана уурдалып кетип аткан жерлерди токтоп, салыктан, бажыдан, ошондон жасап атабыз. Эми Кумтөрдүн акчасын Кудай буйрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Бир 300 миллион доллар менен январь айына киребиз. Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу болуп атат. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан келген 200 миллион Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 миллион доллар менен киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсыларга ушу жолдорго январь, февралда бөлүштүрүп берсек, марттан баштап иштер башталат буюрса. Облустарга, райондорго беребиз. Мына ушул акчаларды беребиз. Апрелден баштап, 1-апрелден баштап эмгек акыларды көбөйтөбүз. Пенсия пособияларга да кошуп беребиз, дагы кошуп. Мугалимдердикин, медиктердикин, милиция кызматкерлеринин, аскер кызматкерлеринин көтөрүп беребиз. Мына бүгүн жаңы имарат ачтык Жалал Абадта деген медицина кызматкерлеринин 8000 зарплата алат экен, 8000 сом. Эми чын-чынына келгенде бул өтө аз. Өтө аз. Биз кошуп берели деп мына ушундай пландарды жүргүзүп атабыз. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Мисалы ушул жерден жамбак атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы же туура эмеспи? Бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Ушул 25 жылдын арасында биринчи жолу президент биздин ишканага келип кабар алып атат. Бир сыйра көрүп чыктым. 2010-жылы дагы келгем. 10-жылы келип бүт бир сыйра кыдырып таанышып чыкканбыз. Анда мен комиссар элем. Азыр да келип көрдүк. Жакшы сактап күнгө чейин иштетип келатасыздар. Бир жалгыз ушул нефтеперерабатывающий завод иштеп атат ушу Жалал Абадта. Мына сиздердин эмгегиңиздер. Бирок баягы иштеп чыккан продукция биздин Кыргызстандын 6-7% жабат негизи. Бул өтө аз. Өтө аз. Муну көбөйтүшүңүздөр керек. Мен азыр көрүп чыктым, модернизация кылышыбыз керек экен. Тыйын таап беребиз, буюрса кылабыз. 500 миллион тоннага чейин жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Анан эми ушул жерде мына көптөн бери иштеп келатканыңыздар да барсыздар. Былтыркы жылы мен 10 миллион деп эсептеп жүрдүм элем. Оказывается 47 миллион минуста болчу экенсиңер, э? Мына жетекчиңерди алмаштырдык, талаптарды койдук эки жагына тең. Уурдабагыла, коррупцияга аралашпагыла, болгон мамлекеттин акчасын, пайдасын мамлекеттин чөнтөгүнө салгыла деп. Быйыл мына 160 миллион, 200 миллионго жакын сом берип атпыз. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Мисалы ушул жерден жамбак атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы же туура эмеспи? Мына ушинтип мамлекеттик ишканаларды ушинтип жандандырып, баарын тең кирешеге чыгарып келатабыз. Анын ичинде мына сиздердин КПК да бар, Кыргыз нефтегаз дагы бар, мынакей 3 эсе, 10 эсеге чейин мына немесин көтөрүп атат, кирешелер.